Бул жаңы 5 кодекстин күчүнө кирип, бирдиктүү реестрлердин ишке киргенден кийинки президенттин алдында түзүлгөн соттук реформа боюнча кеңештин алгачкы отуруму күн тартибине 2 маселе коюлган. Аянтчада жаңы форматта иштеген мамлекеттик органдардын 11 айлык ишинин жыйынтыгы да чыгарылды. Жойло эле кемчиликтер арбын. Бул тууралуу мамлекеттик органдын жетекчилери, жада калса президент өзү да белгиледи. Ошентсе да Жээнбеков соттук реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын билдирди. Анын пикиринде жыл башында ишке кирген кылмыштардын жана жоруктардын, ошондой эле бузуулардын бирдиктүү реестри бул кылмыштуулуктун ачык айкын статистикасын көрсөткөн электрондук система. Мурдагыдай каласа каттап, калса жаап кое турган мүмкүндүк жоюлду. Арызды жашырып койгон кызмат адамдарына кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кылмыштын саны эмес, каттоонун саны жана сапаты көбөйдү деп айтсак туура болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун статистикасы бул реалдуу статистика. Үстүздөгү жылдын 11 айында бирдиктүү реестрге 70.834 кылмыш иши катталган. Анын 36.042си кыскартылса, 34.000 сотко чейинки өндүрүштө, 5.500 гана сотко өткөрүлгөн. Бул убакыт аралыгында вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында ИИМ, прокуратура жана соттордун ишинин үстүнөн 4 мониторинг жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында өкмөт бирдиктүү реестрдин 6 модулун тең иштеп чыгууну сунуштаган. Алар каттоо модулунан тарта сотко чейинки өндүрүш, соттук бөлүм, соттолгондор реестри, пробация жана аналитикалык блок. Системанын сотко чейинки модулу толугу менен аяктоо стадиясында турат. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүн жабырлануучу, шектүү, тергөө судьясынын кабыл алган чечимдери, иштин токтотулгандыгы, кыскартылгандыгы, айыптоо актысы жана башка маалыматтарды электрондук тартипте контролдоп көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүк бар. Башкы прокурордун маалыматында бирдиктүү реестрдин ишке кириши менен тергөө органдарынын кызматкерлеринин иши көбөйгөн. Ар бир тергөөчүгө 255, ал эми алгаш тергөөчүгө 600дөн ашуун иш туура келип жатат. Жалпы 151 кызматкерге 38.022 иш жүктөлгөн. Ишти жеңилдетүү үчүн 2019 жылдын сентябрынан тарта башка структуралардан адистер тартылган. Бирок тергөөчүлөр жүктөмдүн чоңдугуна чыдабай кызматын тапшырып кетүүдө деп даттанды Жамшетов. Бул өз кезегинде тергөөнүн сапатын начарлатууда дейт. Ошон үчүн башкы прокурор тийиштүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек деп эсептейт. Бирок Сооронбай Жээнбеков мындай сунушту колдогон жок. Мына айтып кетти. Бул кээ бир жерде искусство жасалган иштер деп. Ал жасалганы мына бир ровдодан элечи айтпачын турганына, бир ровдон барганда 1000 кылмышчы жатат дейт. Алар ичинде мыйзам билбейт, эмне кылышын билбейт. Ошол жердеги милициянын башчысы баш болуп бүт кызматкерлер билбейт да. Билсеми 1000 кылмышты кармап жатпайт да. Бирдиктүү кылмыштан жоруктар боюнча реестрдин биздин тергөө жана жоруктар боюнча кызматкерлердин нагрузкалары бул 8 ай боюнча көп болгон. Бирок август айында сиздин талаптын негизинде экинчи этап боюнча борбордук аппарат кыскартылып 195 штаттык бирдиктер берилип, азыркы күндө тергөөчүлөрдүн нагрузкасы 130 кылмыш айына, жоруктар боюнча 257 кылмыш болуп азайган. Кеңештин жыйынына анын 22 мүчөсү катышты. Арасында парламенттин депутаттары да бар. Алардын бири Тынчтыкбек Шайназаров соттук реформаны ишке ашпай жатат деген пикирлерин айтып жаткан. Эксперттер жана жарандык активисттерди сынга алып, президенттин ишине баа берип жаткандарга укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырды. Эл өкүлүнүн баамында болуп жаткан реформа жана бул багыттагы бийликтин аракети коомго көп байкалбай жатыптыр. Кээ бирки саясатчылар, эксперттер чыгып, соттук реформа провал болду, соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, кээ бирки учурда мамлекет башчыга дагы баа бере турган бир бейбаштыктарга мен бир күбө болуп атам да. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиева айым өзүн билдиреткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар. Бардыңыздардын кол астыңыздарда армия бар. Ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен суранат элем. Баса Шайназаров айтып жаткан көз карандысыз серепчилер да отурумга катышты, бирок конок катарында. Алардын айрымдары өз оюн эркин айтууга жетишти. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова жарандардын персоналдык маалыматтарынын купуя сакталуусун камсыз кылууну талап кылды. Анын пикиринде адамды жүзүнөн тааный турган камералар мыйзам талап кылгандай жарандардын макулдугусуз орнотулду. И самым
показательным примером является... Буга мисал катары Мамкатоонун жетекчисине окшош кишинин сүрөтүнүн жарыяланып кетишин айтайын. Персоналдык маалыматтар мамлекеттик кызматкердин аброюн түшүрүү үчүн пайдаланылды. Демек тийиштүү мыйзамдарсыз жана стандарттарсыз бизде да коңшу өлкөлөрдөгүдөй жарандардын персоналдык маалыматтары уурдалып, кылмыш иштери үчүн колдонулуп кеткен окуялар болушу ыктымал. Данных продаются на черном рынке и используются. Көзөмөлдөөчү органдар президентке отчет берген форматтагы жыйын соттук реформанын алдыга жылышына жакшы жардам бере албайт дейт укук коргоочулар. Алар мунун ордуна президентке жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушууну сунуш кылды. То, что вот сейчас разработаны 16... Жарандык коомдун өкүлдөрү жана көз каранды эмес эксперттер соттук укуктук реформа кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу чыныгы көрүнүштөрдү айтып берет. У меня к вам предложение, просьба. Жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков алдыда жасала турган иштерди тизмектеди. Алардын эң негизгилеринин бири санариптештирүү. Себеби ал жалпы мүнөзгө ээ болбой пилоттук вариантта гана ишке ашууда. Мисалы пилоттук соттор, пилоттук тергөөчүлөр кабинеттери, пилоттук милиция. Мындан тышкары бирдиктүү реестрлердин иши да талапка ылайыктуу болбой жатат. Ошон үчүн берилип жаткан статистикалар жалпы өлкө боюнча эмес, ведомствонун деңгээлинде гана. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытов, Алтынбек Саакеев, Ньюс ТВ.